Dört imam. İmam Abu Hanifa, İmam Malik ibn Anas, İmam Şafii, İmam Ahmad ibn Hanbal. Men bir insanmın. Kede adaşıp, kede tuğra aytamın. Menin oyuma qarap көргүлө. Kur'an sünnötkө dal kelgenin algıla, al эми Kur'an sünnötkö dal kelbegенин таштагыла. İmam Malik ibn Anas. Kebirölөр İslam бул иштихат кылганга мүмкүн болбогон din деп ойлошот. Түшүндүрмө: иштихат Kur'an, hadis, icma жана кыястардан шарият өкүмүн алуу үчүн талыкпай эмгектенүү. Түшүндүрмөнүн аягы. Алар İslam dinin bir zamandan экинчи заманга, bir жайдан экинчи жайга өтө турган өнүгүү цивилизациясы менен бирге кете албайт деп эсептешет. İslam тарыхын жакшы окубагандардын баары ушундай ойдо болушат. Эгер алар İslam тарыхын тарых бурмалоочулардын тузагынан узак болуп окуган болсо, анда Аллах Тааланын İslam динин ар бир заманга жана жайга ылайык кылып түшүргөнүн түшүнөт. Ошондой эле ал İslam тарыхында жашоонун ар бир керектүү нерселерине ылайык болгон ар кандай фикх маселелерине толо экендигин да көрө алат. Эгер ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жана анын ардактуу сахабаларынын өмүр таржымалын окуса, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын заманында болгон сахабалардын ортосундагы фикхи иштихаттарды жана талаш тартыштарды да көрө алат. İslam башка диндер сыяктуу кечилдик дин эмес. İslamда папа деген кызмат жок. Католиктер католик дининин башчысы папада ыйык рух жашайт деп ойлошот. İslamда 12-лик шиялардай болуп тактабастан туруп ээрчип кете бере турган факих имам деген нерсе да жок. İslamда падыша Аллахтын жана анын элчисине күнөө кылууга буйруса, ага баш ийүүгө болбойт. İslamда көпчүлүк коммунист өлкөлөрдө болуп жаткандай элди диктаторлук менен башкаруу деген түшүнүк жок. Диктаторлор элдин кызыкчылыгын биз гана билебиз деп ойлошот. İslamда падышаларды жана аалымдарды күнөөсүз пайгамбарлардын даражасына чыгарып алуу деген ишеним жок. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан башкасынын баары адашып күнөө кылат. Жада калса бийик даражалуу сахабалар да жаза басышкан. İmam Malik ibn Anas пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кабырын көрсөтүп мындай деген: бул кабырдын ээсинин сөзүнөн башка баарынын сөзү кабыл алынышы же таштап жиберилиши мүмкүн. İmam Malik ibn Anas тарыхтагы 4 имам деп кабыл кылынган төртөөнүн бири. Алар İmam Abu Hanifa ан-Nu'man, İmam Malik ibn Anas, İmam Şafii жана İmam Ahmad ibn Hanbal. Мусулмандардын бул 4 имамы бири-бирине жакын заманда жашап өтүшкөн. Алардын ар бири исламдын фикх маселеси менен алек болушкан. Алар фикх илиминин негизги бөлүгүндө бир пикирде болушуп, анын бутактап кеткен бөлүктөрүндө кайчылаш пикирде болушкан. Алардын фикх илиминин бутак сыяктуу майда тармактарындагы пикир келишпестиктери Ханафи, Малики, Шафии жана Хамбали деген 4 мазхабтын келип чыгуусуна себеп болгон. Бул 4 мазхаб аларга жетип келген далилдер менен фикх маселелерин чечмелеген мектептер болуп эсептелет. İslamда фикх илимин изилдеген бул 4 имамдан башка уламалар да болгон. Бирок Аллах Тааланын фазилети менен мусулмандардын арасында ушул 4 имамдын фикх илимдери кенен жайылган. Анткени алардын шакирттери алардан алган фикх илимин чыгыштан батышка чейин таратышкан. Ошол эле учурда башка фикх мектептери белгилүү болсо да көп тараган эмес. Анткени алардын илимин тарата турган күчтүү окуучулары болгон эмес, же дагы Аллахка гана белгилүү болгон башка себептер бардыр. Бул 4 мазхабтын тарыхы ислам мамлекетинин чөлкөмүндө фикх илиминдеги пикир келишпестиктерден улам башталган. Уламалар жаңы шаарларда ар кандай социалдык абалдарга туш болушкан. Ошондо Кур'ан жана сүннөткө ачык айкын далилдер келбеген фикх маселелеринде иштихат кылуу, Кур'ан, сүннөт өз түшүнүгү боюнча өкүм чыгаруу зарылчылыгы пайда болгон. Ошондуктан бир маселеге бир канча ойлор айтыла баштаганда биз билген 4 мазхаб келип чыккан. Аларды убакыт тартиби менен айтайлы.
İmam Abu Hanifa Nu'man. Anın толық ысымы Ан-Nu'man ibn Sabit ibn Ан-Nu'man ibn Zuta ibn Mah. Anın tüpkü tegi Perslerden. Al hicrattın 80-жылы төрөлүп, 150-жылы каза болгон. Абу Ханифа Иракта фиких алымы катары белгилүү болгон. Ардактуу сахаба Абдуллах ибн Масудтан талим алган Ирактагы башка алымдардай эле Абу Ханифадагы далилдүү ойлорго таянган. Түшүндүрмө: бул жердеги ой деген сөз Ханафи мазхабынын шарият өкмүн чыгаруудагы иштихат кылчу ыкмасы. Түшүндүрмөнүн аягы. Ардактуу сахаба Абдуллах ибн Масудту момундардын падышасы Умар ибн Аль-Фарук Куфанын элине илим үйрөтүүсү үчүн жиберген. Ал Куфада Мединада жок маселелерге туш болгондуктан күчтүү далилдердин негизинде акыл жана ой менен чечүүнү колдонгон. Ошентип, имам Абу Ханифа Ну'мандын мазхабын окуучулары Ирак, Индия, Афганистан, Туркия жана Египетке таратышкан. Имам Малик ибн Анас. Ал Дар аль-Хижранын имамы болгон. Түшүндүрмө: Дар аль-Хижра Мединанын бир аты. Түшүндүрмөнүн аягы. Анын толук ысымы Абу Абдуллах ибн Малик ибн Анас ибн Малик ибн Абу Амир Ал-Асбахи Ал-Химари Ал-Мадани. Мединада хижраттын 93-жылы төрөлүп, 189-жылы каза болгон. Мединада өсүп, ошол жерде талим алган. Илим алып, хадис жыйнап, Хижаздын эң күчтүү фикх алымы болгон. Ошондуктан Малик Мединада турганда ал жерде башкасы фатва бере албайт деп айтылган. Аббаси халифасы Абу Джафар Аль-Мансур ажылыкка келгенде имам Малик менен жолугуп, ага Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин жана илимий маселелерди камтыган китеп жазуусун сунуштайт. Ал фикх жана хадис илиминен Аль-Муатта деген китеп жазган. Бул китеп ислам тарыхындагы биринчи жазылган китеп. Имам Малик биринчи китеп жазган аалым болуп калган. Ал узак жылдар бою ислам жаатында диний, маданий жана илимий китептерди жазып турган. Анын Муатта деген эмгеги халифа Харун Рашидке да жагып, Харун Рашид аны бардык мусулмандар окуп кармануу үчүн халифалыктын бардык булуң бурчуна таратууну каалайт. Бирок имам Малик буга макул болбой мындай деген: андай кылбаңыз, Аллах Таала адамдарга кеңири кылган нерсени таратпаңыз. Имам Маликтин мазхабы Мединада, Египетте, Африкада, Магрибте, Андалуста жана Суданда кеңири жайылган. Имам Шафи'i. Анын толук ысымы Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис ибн Аль-Аббас ибн Шафи Аль-Кураши. Анын ата теги Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бабаларынын бири Абдуманафтан биригет. Палестинанын Газа шаарында Абу Ханифа каза болгон. 150-жылы төрөлүп, 204-жылы Египетте каза болгон. Имам Шафи'i Меккеде ыйык Куранды толук жаттап, ал жерден араб тилинин ыр-саптарын үйрөнгөн. Ал кызыл тилдүү акын болгон. Ошондой эле жаш кезинде адабиятты, ыйык Куран илимдерин, фикх жана хадис илимдерин үйрөнгөн. Ал өтө зирек, эске тутуусу да күчтүү жана бат түшүнгөн. Имам Шафи'i 20 жашка толгондо Иракка барып, имам Абу Ханифанын окуучуларынан билимин улантат. Ал хадис алымдарынын жолу менен Абу Ханифа жана анын окуучуларынын жолун бириктирген. Имам Шафи'идин мазхабы мурдагы эки мазхабтын күчтүү ыкмаларынан жыйналып, орто мазхаб болгон. Ал Иракка барып, бир аз убакыт тургандан кийин кайра Меккеге кайтып келет. Андан кийин ал ошол жерден өзүнүн мазхабын жайылткан. Соңунда ал Египетке барып, ал жакта мурдагы жүргөн жерлерине караганда башкача үрп-адаттарды көрөт. Ошондо имам Шафи'i жаңыдан иштихат кылууга өткөн. Шафи'i мазхабы Египетте, Чыгыш Африкада, Шам жана Магрибтин бир бөлүктөрүндө жайылган. Имам Ахмад ибн Хамбал. Анын толук ысымы Абу Абдуллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбал Аш-Шайбани. Аны көпчүлүк тарыхчылар заманынын жаңылоочусу деп айтышкан.
аны динди сактап калган Абу Бакр ас-Сиддикка окшотушкан. Имам Ахмад мутазилалардын ыйык Куранды макулук деп чыгарган фитнасына тоодой бекем каршы турган. Аллах Таала Абу Бакр ас-Сиддик менен динди сактап калгандай, Ахмад ибн Хамбал менен ыйык Куранды сактап койгон. Ахмад ибн Хамбал хижраттын 164-жылы Багдадта төрөлүп, ошол эле жерде 241-жылы каза болгон. Илиминин башын Багдадта баштаган. Андан кийин илимин улантуу үчүн Шам, Хижаз жана Йемен өлкөлөрүнө барат. Багдадта турганда Имам Шафииден илим алган. Имам Шафии ал тууралуу мындай деген: Багдадка Ахмадтан өткөн такыба жана илимдүү адам калтырбадым. Имам Ахмадтан Бухари жана Муслим сыяктуу улуу аалымдар илим алышкан. Көптөгөн китептердин автору. Алардын эң белгилүүсү 750 миң хадис жыйналган Аль-Муснад Аль-Кабир. Ханбали мазхабы Араб жарым аралына, Шам, Египет жана Ирактын кээ бир бөлүктөрүндө жайылган. Имам Ахмад Имам Шафии жөнүндө мындай дейт: Аш-Шафии дүйнөгө күн, элдерге жашоо күчүн бере турган булак сыяктуу эле. Имам Шафии Имам Малик тууралуу мындай деп айткан: эгер хадис келсе, анда Малик жылдыз болот. Ахмад ибн Хамбал Имам Шафии жөнүндө: 40 жылдан бери намаздан кийин Шафииге дуба кылып келе жатамын. Имам Шафии Абу Ханифа тууралуу: адамдардын баары фиких маселесинде Абу Ханифага муктаж. Имам Ахмад Имам Малик тууралуу: Малик илимдүүлөрдүн мырзасы болгон. Ал хадис жана фикх илимдеринин имамы. Ал курч акылдуу жана адептүү адамдарды ээрчиген. Имам Шафии Ахмад тууралуу: Багдадка Ахмадтан өткөн илимдүү, фазилеттүү, факих жана такыба адам таштабадым. Ошондой эле ал Ахмадтан акылдуу эч кимди көрбөдүм деп айткан. Имам Малик Имам Абу Ханифа жөнүндө: эгер бул адам устунду алтын деп, анын алтындыгына далилдерди айтса, анын далилдеринин күчтүүлүгүнөн устундун алтындыгына ынанып каласың. Бул улуу 4 имамдын илимий көз караштары ар кандай болсо да, бири-бирине болгон туугандык сүйүүлөрү болгон. Алар муну менен ар кандай ойдогу адамдардын ынтымак жашоо өткөрүүлөрүнө мисал боло алышкан. Европанын падышалары элдерин падышасынын тутунган жолун мажбур тутундурушуп, андан баш тарткандарды өлүм жазасына тартышып же өлкөдөн кууп чыгышып жаткан учурда, мусулмандар бир эле университетте жана мектепте 4 мазхабтын баарын бир окушкан. Ал эле эмес, жада калса еврейлер жана христиандар да ислам өлкөлөрүнүн көлөкөсүндө тынчтыкта жашашкан. Бул бизге Англия протестант, Испания католик, Греция ортодоксалдуулук болгондугунун себебин түшүндүрөт. Анткени алардын падышалары өздөрү жактырып тутунган диндерин элдерине мажбур кабыл кылдырышкан. Ислам жакшылыгын берген Аллахка чексиз шүгүр. Бул улуу дин ааламга ар кандай ойдогу адамдардын бир арада тынч жашоосун үйрөткөн. Бул 4 имам ислам цивилизациясы өнүгүп, гүлдөп турган доордо жашап өтүшкөн. Ислам өнүгүүнүн дини. Көпчүлүк учурда үммөттүн башына илимди жана илимдүүлөрдү сыйлаган падышалар келген. Ошондой падышалардын доорунда илим гүлдөп өсүп турган. Илим жана анын өнүгүүсү жөнүндө сөз болгондо, илимдин жана аалымдардын борбору болгон Багдад эске түшөт. Багдадта мусулмандардын тарыхындагы эң улуу падышалыктар өткөн. Ошол улуу падышалардын бири маданият жана илимдин өнүгүүсүнө чоң жол ачкан. Ал илимди колдоп кубаттап, аалымдарды сыйлаган. Ал илимге өтө кызыккандыгы үчүн Нурдуу Мединага барып, Имам Малик ибн Анастан Муатта китебин угуп келчү. Тарых бурмалоочулардын тузагына түшкөн Аббасилердин бул улуу падышасы ким болгон? Кезектеги каарман